Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Зуура Сооронбаева эжекебиздин «Жетимдер» аттуу чыгармасы. 5-бөлүм. Толкун ошол эле күнү түштөн кийин ооруканага кабыл алынды. Ушул чакан имарат республикадагы жаңыдан баш көтөрүп келаткан көрүнүктүү ооруканалардын бири болчу. Азыркыга караганда койкалардын саны 100 эмес 1000 эсеге аз. Адистиги боюнча тейлөөчү медициналык персоналдар да жетишсиз. Ал эми врачтардын саны андан бетер саналуу. Оорулардын түрүнө карабай, бардыгын бир гана врач кабыл алып, бир гана врач тейлөөгө да, дарылоого да жетишет. Толкунду ушул кичинекей чакан коллектив өз кучагына алды. Кимиси эле болбосун кызды мээримдүү көз учкунун төгүп эркелете тиктешет. Алар толкунга түшүнүксүз сөздөр менен жагымдуу жылмайышып маңдайынан сылашат. Кыз ооруканага жаткандын эртеси түшкү тамактан кийин бир жаш аял келип, аны менен жандап сүйлөштү. Кыздын чачын көрсөтүп, бирдеме деп булдуруктагандыктан чачымды кырккан жатышкан экен деп үрөйү учуп кетти. Толкун башын чайкап, чачын карматпай койду. Аял качан гана халатынын чөнтөгүндөгү тарагын алып чыгып, өз чачын тарап көрсөткөндө Толкун түшүндүм дегендей уялганынан күлүп жиберди. Баякы элдин өйдө ылдый сүйлөгөнү жалган болуп чыкты. Толкундун көзүнө эч кандай операция болбой эле дарылоонун алгачкы курсу кабыл алына баштады. Эчен ай, эчен күн көз оорудан жапа чеккен кыз тез эле сакая баштады. Оорусу жакшы болуп, көңүлү тына баштагандан бери анын сулуу жүзү ого бетер нурланып, чырайына чыга берди. Ат тезегин кургатпай көп келе бергендиктенби, Айтор Касымдын үй бүлөсүнө кыз үйүр ала баштады. Самат Толкун менен бул келишинде көпкө сүйлөшкөн жок. Ал бар болгону жеңеси экөө Толкундун кыштагына барганын, Султанбек менен Зайраканга кезигишкенин, алардын кызына айткан салам дубасын айтты. Анан үйүнөн берип жиберген тамак ашын тапшырды да, кечинде келип кетээрин айтып, жабышып турган терезеден түшүп кетмекчи болуп жатканда Толкун аны карап күлүп койду. «Самат аба, убара болуп келбей эле коюңуз», деди Толкун. «Эмнеге убара?» Жигит көзүн кысып, кашын серпип сүйлөдү. Анан ал оозун чурмуйтуп, кандайдыр жагымсыз белги менен алаканын өпкөн болду да жок болду. Ал секирип түштү окшойт. Адамдын дүп деген дабышы угулуп калды. Толкун ордунан туруп терезеге барды. Саматтын жанакы кылыгына таңданган кыз жигиттин карааны үзүлгөнчө анын артынан дем албай ойлуу карап селейип турду. Жаш жүрөгү жипкирип, көңүлү кирдеди. Бир заматта Саматка ичи таштай муздады. Анын көз кысып, каш серпип ыржайып күлгөнү, оозун чурчуйтуп, өз колун өзү өөп берген жагымсыз белгиси айнектин ары жагында дагы эле ошентип тургансып көз алдынан кетпей койду. «Жинди киши окшойт», деди кроватына отуруп жаткан Толкун камыгып. Эне атасы берип жиберген тамак аштарын алып, тумбачкасына салып жатып, алардын арасынан тумарчасынан бүктөлгөн катка көз чалдыкты. Конвертти шашып-пушуп ача баштады. Жүрөгү дикилдеп чыкты. Кыздын кареги кагазга кадалды. Өзүнө тааныш эмес башка кол, башка жазуу. Кызык, муну ким жазды болду экен? Кагаздын баш жагындагы чоң-чоң тамгалар менен кооздолуп жазылган «Сүйгөнүм Толкунга» деген сөздү окууру менен бүткөн боюн майда калтырак басты. Анан ал шашкалактап каттын аягына көз чаптырды. Өзүнүн көптөн бери ойгонсо оюнан, уктаса түшүнөн кетпеген бирөөнүн атын издеп таппай калды. Учкул кыял, жакшы үмүтүн жек көрүү сезими басып кетти. «Сүйгөнүм»
деп таамай айтылган мындай касиеттүү сөздү ал ушул күнгө чейин абастан башка эч кимден уга элек болчу. Толкун өз оюнда бул касиеттүү ыйык сөздү андан башка жан киши айта албачудай ойлогон. Анан калса абастан алган каттар сүйкүмдүү да, уккулуктуу да, жүрөгүнө жакын да болчу. Ал эми бул катчы? Кыз колуна күнөөнүн эң эле чоңун, болгондо да эң эле жаманын кармап тургансып, коркконунан жаздыгынын астына ката койду. Анан бул айыптуу катты эч ким көрбөдү экен дегенсип эки жагын элеңдей карады. Кыз бир заматта айсыз караңгыда чытырман токойду аралап жалгыз баратып, алды жагынан ач карышкырдын улуган коркунучтуу үнүн уккан жөө жолоочудан бетер өңү жууган чүпүрөктөй кубара түштү. Жамаачылуу таптаза эски суу жоолуктун үстүндө жаткан тооктун эти менен майга бышкан нандарды колуна алды да кат жаткан жаздыгын чочулай карап койду. Аны кимдир бирөө келип сууруп алуучудай туюлду. Элдин баары ал катты ким жазганын, эмне деп жазганын эч ак эле билип алгандай көрүндү. Жүрөгүн өйгөн ушул жаман кат анын эсинен такыр чыкпай койду. Колундагы тооктун санын шашып жеп, колун суу жоолукка сүрттү. Кыз чымырканып катты колуна алды. Кагаз кыздын колунда титиреп турду. Баракка толтура жазылган сөз, тартылган сүрөт, сап-сап болгон ыр саптарын көрдү. Укмуштуу сүрөт, кадым эле кишинин жүрөгү. Бирок анда эмне үчүндүр үстү жагынан да, бир жак капталынан да толтосуна чейин терең баткан курч шамшарлар сайылып турат. Толкун жүрөктөн сызылып агып жаткан кара кочкул канды да көрдү. Айтор муну тарткан сүрөтчү жүрөктүн айласын таза кетириптир. Баятан бери жаралуу жүрөккө таңдана карап турган кыз. Акмак, менин жүрөгүм сен үчүн ушинтип жараланып жатат дегени болсо керек, деп ойлоду. Катты кандай окуп чыкканын да сезбей калды. Кыздын тынч жүрөгүнө ушинтип дүрбөлөң түштү. Башы тумандап, жүрөгү титиреди. Саматтын күтүлбөгөн катына зааркануу менен телмирди. Булар үй ичи менен ушун үчүн жанталашып чуркап жүрүшкөн турбайбы, деп ойлоду. Ал өзүнүн мектепте окуп жүргөн кезин эстеди. Ата-энелердин жыйналышында Толкун биринчи жолу сахнага чыккан. Анда Абас өз колу менен жазып берип, өзү үйрөткөн декламацияны айттырды. Айтор ал өзүнөн жогорку класста окугандыгынанбы, же улуулугунанбы, иши кылып Толкундун көзүнө бой жеткен салаваттуу уландардай эле эң эле сүрдүү сезилчү. Аны көргөндө жалтанып кетүүчү. Жигиттин жүргөн турганы, сүйлөгөн сөзү, күлгөн күлкүсү бардыгы тең өзүнө жарашып туруучу. Толкундун түшүнүгү боюнча абасчылап эч бир улан куюлуштуруп кулакка жагымдуу, жүрөккө жеткире сөз таап айта албачудай, эч бирөө антип ырдай албастай көрүнө эле. Ошондой артыкчылыгынан ал мектептеги комсомол уюмунун секретарю, өздүк көркөм чыгармачылык кружогунун жетекчиси болуп шайлангандай ойлоочу. Жигит эч кимге билгизбей, жан кишиге байкатпай, көшөгөнүн тигил жагынан же бул жагынан Толкунду ар дайым сыртынан акмалап карап турган, ойноо секелек билүүчү эмес. Бирок эмне үчүн өзү да Абасты көңүлүндө издеп, жалт карай салганда экөөнүн көзү бири-бирине чагылыша түшчү. Толкун уялганынан көзүн ылдам тартып алып, башка жакка карап кетүүчү. Өзүнүн Толкундоосун билгизбөөгө аракет кылып, көзүн андан ала качканы менен эмне үчүндүр кареги аны унуткарып туруп кайра баштан эле Абасты издей берүүчү. Толкун өзүндөгү бул жашыруун сырды, касиеттүү кубулушту Абастын улуулугун сыйлаганымдан ушундай болсо керек деп ойлоочу. Качан гана Абас 10 классты бүтүп, мектеп менен коштошуп жатканда кыздын ичи оттой жанып көңүлү эңшерилди.
Ал эмес ыйлагыста келген. Ошондо өзү менен 10 жылдыкты бирге бүткөн кыздар менен абастын чогуу басып баратып, көңүлдүү сүйлөшүп, каткырып күлгөндөрүн көрүп, биринчи жолу кызганган. Абас райком комсомолдун чакыруусу боюнча ошол аппаратта иштеп калды. Бирок ал мектеп менен байланышын үзгөн жок. Келгенде Толкунду издеп жүрүп кезигүүчү. Толкун Абастан биринчи жолу кат алганын ар дайым салтанаттуу түрдө эскерет. Бирок эмне үчүндүр жооп берүү ага тозоктой көрүндү. Эмне деп уялбай жооп жазат. Сен сүйсөң мен да сүйөм деп кантип айтат. Эчен жолу кат жазып кайра тытты. Бир күнү кечинде мектептен үйүн көздөй келатып, теректин далдаасында турган Абасты байкабай өтүп кетти. Жанында Канатбек бар болчу. Булар өтө бергенде Толкун деген үн артынан чыкты. Кыз Абас экенин таанып токтой калды. Канатбек эжесин кучактай берип ыктала түштү. Абас Канатбекти колдон алды. Кайда баратасыңар? Үйгө. Коркосуңарго мен жеткирип коеюн, макулбу Канат? Канатбек көздөрү коюлуп, жүзү албырып, Абастан сүрдөнүп турган эжесине карады. Мейли эжеке. Мен эжеңден эмес, сенден сурап жатам. Биздикине барасызбы? Сен чакырсаң барам. Барыңыз, атам да энем да үйдө. Абас Канатбекти имере кучактады. Мындан ары экөөбүз дос болуп жүрөлү. Төш чөнтөгүнөн башына кыпчыгычтуу темир кийгизилген сыя карандашты алып балага сунду. Ме, жоготпой алып жүр. Бала алтын таап алгандай кудуңдады. Жигит Канатбек менен сүйлөшүп жаткан менен анын махабаттуу өткүр көзү Толкунга кайра жалжылдайт. Каректерден атылып чыккан ушул учкун Толкунду жүрөккө уруп тургандай болду. Жүрөгү көөдөнүнө батпай алуучат. Киши келатат окшойт, биз кетели. Кыз жазгактай түштү. Биз эмне ууру кылып жаттык беле, келе берсин. Мен өзүм узатып коем силерди. Биздикине барам дебедиби Абас бабам? Мейли барсын эжеке. Толкун инисин акырын капталганын укуп койду. Абас аны байкады. Тамаша кылам Канат. Силердикине башка убакта барайын, макулбу? Мен жөн эле силерди үйүңөргө чейин жеткирип коеюн деп жатам. Жүрүңүз. Үчөө катар басышты. Абас сөздү эмнеден баштаарын билбей, бир окумга чейин унчукпай келатып мынтти. Толкунтай, сен орто мектепти бүтүрүп, уядан учуунун алдында турасың. Бой жетип адам катарына кошулат деген ушул. Мен бул бактылуу күндү качантан бери күтүп жүргөнүмдү билесиңби? Мен болсом жамандыр жакшыдыр иштеп жатам. Менимче экөөбүздөн кичине эмеспиз го деп ойлойм. Колтуктап басууга мүмкүнбү? Абас кызды чочутуп албайын дегенсип колтуктан аста алды. Сүйүүнүн алгачкы жытынан сүрдөнүп турган кыз эмне деп айтаарын билбей термиле түштү. Ал инисинен чочулагансып артына кылчая карады. Канатбек карандаш менен убараланып басаар басмаксан болуп тээ артта келатыптыр. Каттын жообун создуктуруп жибердиң го жаным. Кыз жооп айтпаган калыбында Абастын колун колтугунан акырын тартып бошотту. Биз жеттик. Сизге рахмат. Кокустан үйдөн атамдар чыгып калбасын. Кош болуңуз. Абас бирдеме дейин дегенче болбой, Толкун жүгүрө басып короого кирип кетти. Жигит болсо аңкайып дарбаза алдында кала берди. Энеси куюп берген чай Толкундун жүрөгүнө баспай алаптайт. Анын кулагына Абастын дабышы чыгып жаткансыйт. Өзүн чакырсынган жигиттин үнү угулат. Экинчи куюлган чынысын ошол бойдон калтырып ордунан турду. Терезенин түбүнөн бирдеме издемиш болуп, эшикке көз чаптырды. Коюуланып бараткан караңгылыктын арасынан Абасты издеди. Бирок кыздын көзү жакын арадан эч кимдин караанын чалдыктыра албады. Жүрөк кандары дирилдеп, көңүлү сөнө түштү. Кетип калган турбайбы деп ойлоду.
Толкун абастын буйткалуу жерде өзүн издеп кылчактап турганын билген жок. Ушул мезгилде Толкун ооруп эки жака чыга албай үйдө отуруп калды. Эки көзүнө конок конуп, айылдагы эмчи домчу кемпирлерге үйлөтүп учпай жатты. Толкун ооруган күндөн бери эжесине почточулуктун милдетин аткара баштаган Канатбек абастан дагы кат алып келди. Айтор бул күндөрдө Толкун менен Канатбектин ортосунда бир туугандык сүйүүдөн башка бекем достук, жашыруун байланыш түзүлө баштады. «Эжеке», деди өспүрүм энеси эшикке чыгып кеткенден кийин, кыздын жанына чуркап келип шыбырай сүйлөп. «Абас абам сени көргөнү келем деди. Мейлиби? Ал бир жака кетип жатыптыр. Мага ошентип айтты. Бир жылда келем дейт». «Ой, бир жыл эң эле көп күн болот экен, эжеке». Толкун инисинин маңдайынан сылады. «Энем үйдө дебейсиңби? Жумушка кетет да». «Болуптур анда. Сен ошентип айт. Энем жокто келгинде, макулбу?» Зайракан үйдөн чыгып узабастан эле Канатбек короодон атылып чыкты. Бир аздан кийин ал абасты үйгө баштап кирди. Толкун өз көңүлүндө, өз жүрөгүндө абасты канчалык жанына жакын, канчалык жакшы көрөрүн билсе да, эмне үчүндүр ачылган жок. «Сени сүйөм, сага турмушка чыгууга макулмун» деп ачык убада берүү Толкун үчүн кыяматтай оор, аябаган уяттуу иш сыяктуу көрүндү. Бирок оюндагысын айтты. «Обол мурун ден соолугум жакшы болсун, окуумду бүтүрөйүн. Сиз келгенче жүрөгүм менен сүйлөшүп, кабыргам менен кеңешип, берер жообумду белиндеп турайын» деген. Абас Толкундан ушуну эле күтүп тургансып, кыздын колун кыса кармады. «Болуптур. Ийгиликтин эрте кечи болмок беле, Толкунтай. Мен келгенче жакшы болуп сакайып кетсең болду. Менин тагдырдан сураган биринчи тилегим ошол». «Окушум да керек». «Ананчы, бул ар бир жаштын алдында турган биринчи озуйпа. Окубай калат экенмин деп эч бир кабатыр болбо». Толкундун жанында төшөктүн үстүндө жаткан ак жибек сайма бети арчыны Абас колуна алды. «Мага белек кылчы, Толкун ушуну». Кыз тынчсызданды. Жигиттин колунан жулуп ала албады. «Көзүмдү сүрткөн неме таза эмес», деди Толкун кыйылып. «Мейли, ылайым сенин көз ооруң мага ооп кетер күнү кайда? Эгер бирөө Толкундун ден соолугу үчүн өзүңдү бер Абас десе жогук дебес элем. Түшүндүңбү ушуну?» Булар ушинтип жатканда Канатбек шашып чуркап кирди. «Эжеке, атам менен Камчыбек келатат окшойт, көчөнүн баш жагында». Абас ордунан козголду. Ал Толкундун тал-тал болуп майда өрүлгөн узун чачын колуна жыйнай кармап шуу жыттады. Бул бактылуу минутта Толкундун эсинен эч качан кетпейт. Аны эч ким менен алмаштырбайт да эч кимге теңебейт. Абас келгенде берер жообун, айтар сөзүн эч камдап койгон. Кыздын уч-каяк таттуу кыялы асманга сермелди. Анан ал Саматтын жазган барагын узунунан бир нече бөлүп айырып туруп, кайра аны туурасынан ылдам майдалап, кенедейден тытып кирди. Ошол учурда терезе тырс дегендей болду. Толкун башын жулуп алды. Айнектин ар жагында турган Саматты көргөндө чала бакырып, оозун баса калды. Уялганынанбы, же коркконунанбы, Айтор эки бети чоктой жанды. Самат сөөмөйүн кезеди. Ал менин катымды неге тыттың дегендей белги берди. Толкун ага экинчи караган жок. Терезе болсо тынымсыз урула берди. Саматтын оңой менен кете койбосун билген кыз өз палатасынан чыгып башка палатага кирип отурду. Муну көргөн жигит няняларды кайра киргизип Толкунду чакыртып туруп алды. Боюна жуубаган эби сыны жок чоң халаттын эки өңүрүн кабаттай кымтыланып, аргасы кеткен Толкун эшиктин алдына чыкты. Чачын жаңы алдырып, сакал мурутун кырдырып, үстүнө жарашыктуу жаңы костюм, бутуна жылтылдаган кара өтүк кийип,
Атырдан өлө севинген Самат толкунду жаркын мүнөз жайдары күлкү менен тосуп алды. Эмнеге мынчалык чочуладың менден? Жүрү тигил жерге барып кичине сүйлөшүп отуралы. Самат кызды кароодон алып, бактын көлөкөсү түшкөн скамейкалардын бирин көздөй жетеледи. Катты окудуңбу? Кыз кабагын карыш салып мелтиреди. Менин оюма түшүндүңбү? Толкун манжаларын кайра кырсылдатып үнсүз. Башы уламдан улам алдын карай салаңдап баратты. Балалык кылбагын жакшылап ойлон. Эгерде менин тилегимди кабыл алсаң, кандай киши болоруңду билесиңби? Дүнүйө деген экөөбүзгө жетишет. Ата бабаң өмүрүндө көрбөгөн асылдарды кийгизип, апаң бербеген тамактарды жедирем. Касымды болсо өзүң көрдүң. Көлөрөөнү гана эмес, республиканын ысмын билет. Кыргыздын бир жагын солкулдатып турган ошол менин бир тууган агам. Нике кайып буйруп, багыбыз бакташ, таалайыбыз танапташ болуп калса, ата-энең буга сүйүнөт. Мындай өкмөт жерден сөөк күтүү албетте оңой эмес да. Сөз ушул жерге келгенде шылкыйып отурган Толкун жигитти жутуп жиберүүчүдөй жаман көзү менен бакырая бир карап алып, ордунан улактай секирип турду. Самат аны колдон алды. Ал кыздын нааразычылыкты билдирип, жийиркене караган акылдуу кара көзүнө тигилди. Саматтын жүрөгү чалмадагы азоодой туйлады. Толкундун бөйтөйгөн кичинекей толмо черине, ак гүлдөй үлбүрөгөн кебетесине, айтор анын жаратылышта сейрек учуроочу сулуулугуна тойбогон жигиттин ач көздөрү ойноктоп, оттой күйүп турду. Мен сени сүйөм, сүйүү оюнчук эмес Толкунтай. Көп менин жүрөгүмдү эзбечи көбүчкөнүм. Кыздын алсыз манжаларын жигиттин күчтүү колдору сай сөөгүн сыздатып баратты. Колум ооруп кетти, кое бериңиз. Мен сизде мындай сөздү угам деп ойлогон эмесмин. Уялбай ушинтип айтуу кантип оозуңузга барды? Колум, жаман киши экенсиз, доктурга айтам азыр. Кыз терс бурулуп, сол кол менен көз жашын сүрттү. Уятыңыз жок экен, кое бериңиз. Чын эле ыйлап жатасыңбы? Самат Толкундун колун кое берип, эки кароодан алды. Тилдесең да, уурсаң да көтөрөм. Айтчы, мага турмушка чыгасыңбы? Кызды өзүнө тартты. Кана, качан жооп алайын? Же сүйгөндүгүмө ишенбей турасыңбы? Жүрөгүмдү тыңшап көрчү. Толкун, мен сени сүйөм деп, дүпүлдөп жан алекетке түшүп булкунуп жатат. Ушундай жүрөктү кантип ыйлатасың? Толкун чыйрала түштү. Кетиңиз азыр. Кое бериңиз мени кармабай. Айтып коеюн, экинчи көзүмө көрүнүүчү болбоңуз. Мени алдоого көнөттөп турсаңыз керек. Жок, эч качан. Берген жообум ушул, түшүндүңүзбү? Кыз бошой түшкөндө жигитти көкүрөккө түртүп жиберип, артына бурулуп, чымын куюн болуп чуркап жөнөдү. Толкундан үмүтү үзүлө түшкөн Самат үйүнө шалпысы бош, жылдызы өчүп келди. Кайнисине Ракыйма дедирбей эле какылдай баштады. Сүйлөштүңбү? Эмне деди? Эчтеке чыгуучу да эмес. Ал дүнүйө менен турмуштун эмне экенин түшүнө элек секелек бойдон экен. Сөзүмдү оңойлук менен угар эмес, тим эле эликтин чаарчыгындай секирет. Кокуй, дегенде эле кыздар тием деп айтмак беле. Анан Ракыйма Саматты таңдана тиктеди. Кудай атобо, сага таң калып отурам. Толкун эмес токтолуп калган катындарды чүкөдөй калчачу элең. Буга калганда бошогон экенсиң кайним. Агаңа кыз болбой жатат деп айтпайлы. Макулдашпай туруп, кыздын жанына жакын жолобо деген сөз эсиңдеби? Эсиңде. Өзүң жакшылап сүйлөш, көндүрүүгө аракет кыл дегенимби? Деген. Кыздагың жактырабы? Жактырат. Эмесе мени жакшылап угуп тур. Кудай уктап жатканда шайтан эмнелерди кылбайт дегендей. Биз эми баардык ишти Касымга билгизбей туруп, жашыруун иштешибиз керек. Ага макул болду деп бир ооз айтып коелу. Кийин кыз үйгө келгенде бирдеме деп чатак чыгара турган болсо, мурда макул деп коюп, чын-чынына келгенде кайра ушинтип айнып жатат деп айтпай жаныбыз жокпу? Башына жоолук түшкөндөн кийин туйлап тим болор.
Кыздын баары эле адегенде ошентип ыйлайт, анан көнөт. Ал ургаачынын башынан берки адаты садагасы. Колуңдан келсе, ооруканадан чыкканда эле ушул жерден алдап соолап туруп эле ала качып ал. Айылдагылар кызды бүтүндөй мактап жатышат. Ата энесинин колунда жоксуздугу болбосо, алар да жаман кишилер көрүнбөйт. Аттанып түшөрүңө төркүнтөсү колунда бардар. Ага туугандуу, жээк жергелүү жер болсо жаман болмок эмес. Болуптур, агаңды оозунан түшүрбөй калыптыр. Сулуу тозот, баг узот деген кеп бар кайным. Эркектерге аялдын өң эле керек. Ушундайбы мырза бала? Ракыйма каткыра баштады. Малдуу жандуу болгондо атасы теңин бөлүп бермек беле. Эр жигитке сулуу аял сөөлөт эмеспи жеңе? Атактуу кишилердин сулуу деген кыздарын да алып көрдүк го. Бирок бул кыздын алар чыпалагына да тең эмес эле. Ушуну алып берсеңер абам экөөңө башым жерге жатканча. Муну чанбайм дейчи. Өмүрүм ушул сулуу менен өтсүн. Чапкан сайын көз чыкмак беле. Ракыйма менен Самат жол арка келип кеткенден кийин Кемендирдин иниси Султанбектин кызына кода түшкөнү жатыптыр деген сөз айылдын аяк башына дуудей түштү. Эл ичинде Саматты бала кезинен билгендер көп экен. Алар түз эле Султанбек менен Зайраканга келишти. Ракыйма бул жерге жөн салды келбегенин, алар жаңы болуучу кудагыйын келин болуп келүүчү Толкундун ким экенин, кандай киши экенин билгени келгенин айтышты. Айтымышка караганда Самат сырты бийик, сыны түзүк болгону менен аялга калганда кара мүртөс, туруксуз жигит болуп чыкты. Ал мындан мурун перидей болгон 3 аялга үйлөнүп, үчөөнү тең кайра жолго салыптыр. Толкун бул жигитке барса бактысыз болоорун ата энеге ал жаны калбай түшүндүрүштү. Мындай жагымсыз кабарды уккан Зайракан менен Султанбектин төбө чачтары тик турду. Таң атканча Толкун жөнүндө уктабай ойлонгон эне эртең менен эрте туруп жолго камынды. Султанбек көк чолокту токуду. Кызыл ала гүлү бар сатин журканды эрдин үстүнө 4 бүктөп салып, үзөңгүсүн кыскартты. Жанында турган аялын колтуктап аткарып, камчысын колуна берген Султанбек түз эле дүкөнүн көздөй жөнөдү. Толкун болгон окуяны энеси келгенде төкпөй чачпай айтып берди. Ракыйма Зайракандын алдында эле келип кеттир. Баягы биз үйүнө баргандагы кабагын карыш салган сары катын жок энеке. Тим эле мээримин төгүп сүйлөсө таңдайынан чаң чыгат. Саматка барсаң жыргайсың, талашып тартышаарың жок, бир үйдө өзүң бий, өзүң хан болосуң, жылуу сууга колуңду саласың. Ал сени мойнуңа мингизип жүрүп багат дейт. Саматтын айткан сөздөрүчү. Сармастан сени алдап, алыстан чалмыргытып жаткан ошол. Самат деген неме да, сени кантип колуна тийгизээрин билбей жаткан неме да. Кой айланайын, эсиң барда этегиңди жап дегендей, өмүрүң тозбосо, алтын жаның аман болуп, ден соолугуң болсо андай Саматтардын эчени алдыңда мөгөдөй салбырар. Ошого көңүлдөнүп калдың бээ кокуй. Алам деген кызды алып, жулам деген кызды жулгандай илгерки заман жок да балам. Жок энекебай, жинди болду дейсизби? Көзүм айыгып ооруканадан чыксам, окууга кетем да. Бул убакта Толкундун көз алдында абастын сүйкүмдүү элеси турган болчу. Ошон үчүн ал күлмүңдөп сүйлөдү. Кызынын ички сырына түшүнбөгөн эненин жүрөгү Самат жөнүндө алда немени сезгенсип дүпөйлүү болду. Зайракан кызын коркута баштады. Биринчиден жашсың балам. Араң эле 17ге толуп 18ге баш койдуң. Жашы толбой күйөөгө кеткен кыздардын күйөөсүн да, ата энесин да, өзүн да соттошот экен. Самат дегениң сымаптай мөлтүлдөгөн бузуку, аягы суюк неме дейт. Жашабай туруп 3 катын чыгарыптыр. Атаң ушул сөздү угуп атайы мени жиберди. Балалык кылып азгырылып кетпесин деп эскерткен келдим кызым. Ох, энеке баймай, мага ишенбегендей сүйлөсүз да, кадырыңыз жан болсун. Ал жагынан кам санабай эле коюңуз. Ооруканадан чыкканда атам экөөңүздөрдүн бириңер келгиле макулбу? Кыз
Энесине ишенимдүү да, чечкиндүү да сүйлөдү. Атаңдын көрү-ай, өзү менен кошо ала кетсем эмне сени? Көзүңө куюп жаткан дарысын колубузга берип эле, чыгарып берсе жакшы болбойт беле? Түгөнгөндө чоң дөктүр пишпектен келмейин баары бир сени чыгарбайт тура булар. Кудайга шүгүр, көзүң айгып калыптыр, каралдым. Жума күнү атаң бошосо базардан ардеме бирдеме алганча сага келип кетет. Кокустан андан мурда чыгарабыз деп калса, үйдөн киши келмейинче эч жака кетпеймин де. Өзүң сак бол. Зайраккан кызына билген акыл насаатын айтып кайра тартты. Самат менен Ракыйма болсо Толкунга көчөдөй каттап жатышты. Энеси менен болжолдошкон жума күнгө жетпей эле Толкундун дарылоочу врачы келип калды. Эки жактан келген оорулууларга орун жетпей, айрымдары коридордо жатып жаткан. Муну көргөн врач сакайгандарды ооруканадан чыгармак болду. Кетүүчүлөрдүн ичинде Толкун да бар. Үйүм алыс, ата-энем келгенче жата турайынчы, деген Толкундун өтүнүчүнө доктор ынанбай койду. Билем, үйүң алыс болсо да бул жерде тууганың бар. Аскер комиссариаты сени карындашым дебеди беле? Алардыкына медсестра жеткирип коет. Врачтын үстүндө Толкун ушинтип отурганда Ракыйма келип, кызды чыгарып жатканын угуп, үйүн көздөй жүгүрдү. Үйдөгүлөрдүн баардыгы эртең мененки тамагын ичип, эчак кызматына кетип калышкан. Аял эшик алдынан башка чапкандай кайра тартты. Толкун не врачтын сөзүнө, не медсестранын сөзүнө жакшы түшүнө берген жок. Анын баардык билгени Касым Байкожоевич деген гана бир ооз сөз болду. Ошондон улам доктордун эмне айтып жатканын так билбесе да түшүндү. Кыз, анда барбайм, алар мага тууган эмес, деп башын чайкап, көзүн жашылдантты. Ошол замат доктор Толкундун оюн билгендей тыштан кимдир бирөөнү чакыртты. Ал тууганымдын үйүн таба албайм деп жатабы дегендей болжоду. Эшикти жаңыдан ачып, баш баккан няняга кандайдыр тапшырма бергенсип Толкунду көрсөтө сүйлөдү. Кыз оорукананын кийимин чечип, өз кийимин кийди. Анан ал жердегилер менен коштошуп, аларга түгөнбөгөн алкышын айтып, алиги аялды ээрчип ооруканадан чыкты. Толкун оюнда ушул аялдыкына барат экенмин деп сүйүндү. Канча айткан менен болобу, элеттен биринчи келген кыз үчүн кичинекей болсо да шаардын иши шаарда. Сап-сап болгон көчөлөр, кыркалаша салынган үйлөр. Бой тирешип, көчөнүн өйүз бүйүзүндө окшош өскөн ак кайыңдар, мырза теректер суй салышат. Толкун өзүнүн кайсы тараптан, кайсы көчө менен келгенин эстей албай койду. Ал эмес, энеси экөө келип чай ичкен Касым агайынкы кайсы тарапта калганын биле албады. Булар ооруканадан чыгып, чыгыш тарапты көздөй бир аз басып келип, тоо тарапты карай оңго бурулду. Эки көчөнүн кесилишиндеги кызыл кыштан салынган үстү кызыл тункелүү, терезелери бүт бойдон жумуру темирлер менен каршы терши бекитилген үйдү көрүп, жүрөгү болктей түштү. Бул мамлекеттик банк болчу. Толкундун эсинде калганы ушул кызыл үй эле. Качан Касым Толкунду ооруканага алып келатканда акча сактоочу жай ушул болот деп түшүндүргөн. Касымдын үйү мындан көп алыс эместей боло турган. Жанындагы аялга эмне деп айтаарын билбей элеңдей түшкөн Толкун артынан чыккан үнгө жалт бурулду. Арышын чоң-чоң таштап, ылдамдай басып келаткан Ракыйманы көргөн кыздын өңү өчө түштү. Аял энтиккенин баса албай демигип сүйлөдү. Чыгарыңды айтып койсоң болмок, көрөйүн деп барсам кетип калыптырсың. Силердикине жеткирип кой деп, киши кошуп бердим деп врач айтканынан, үйдө киши жок эле деп артыңдан жүгүрбөдүмбү? Жаман күйүктүм. Аял жоолугун оңдоп байланды. Капканга түшкөн коёндун бөжөгүндөй кыздын жүрөгү жулкунуп кетти. Толкун ыңгайсыз абалда калды. Уйгактай жабышкан бул аялдан кантип кутулаардын амалын издегенсип,
алдына түшкөн билектей болгон эки өрүм узун чачын алмак салмак кармалап, алардын учун бир жандырып, бир өрүп жатты. Жүрү кеттик. Эже, базар кайсыл жерде болот? Айылдан киши-миши келип калса таап үйгө кетейин. Кой айланайын, жума базар болбосо, айылдан кайдагы киши келет. Кече Касым агаң силердин айылга барып, ат-энеңи кезигиптир. Толкун чыгып калса үйгө жеткирип койгула деп суранышыптыр. Сыягы сенин доктурдан жакында чыгарыңдагылар билишсе керек. Бүгүн биздикине конуп алып, эртең деле кете берсиң. Бир тууган турбайбызбы? Жамандыгыбыз болбосо жаттыгыбыз жок экен го. Аял кызды колдон алды. Кыз колун тартып бошотту. Жок, силердикине барбайм, эже, капа болбоңуз. Ушул сен Саматтан чочулап турасың го дейм. Ал бүгүн үйдө жок. Жана агасы экөө бир жака чыгып кетишти окшойт. Алар бүгүн үйгө келбесе керек. Самат үйдө болгондо да сактана турган эчтеке жок. Өзүң макул болбой, ат-энең менен сүйлөшпөй туруп, азыр эле башыңа жоолук сала койгондой башыбыз эки деп турасыңбы? Андай ишке Самат барам десе да, Касым ага оңой менен жол бере койбойт. Кыз сатып, кыз ала качканга өзү каршы туруп, эскиликтин тамырына балта чабуунун башында иштеп жатып, инисине жол коебу, жүрү кагылайын. Аял Толкунду кайра колдон алды. Талаага түнөмөк белең, шаардын эли бейбаш келет. Кандай кырсыктуу ишке дуушар болоруңду ким билсин. Кокустан бир жаман ишке учурап калсаң, ат-энең биздин бетибизди карайбы? Толкун ойлоно түштү. Ракыйманын апкөй тилине жаш неме ишенгендей, азыр эле алаңдап турган коркок көздөрүндө айтса айтпаса төгүнбү дегендей кубанычтын учкуну ойноп кетти. Жүрөми, көчөнүн ортосунда тартышып турбайлы, чунак кыз десе, эси бар киши да ушуну жасайбы? Толкун аягын солгун таштап, басар басмаксан болуп, Ракыйманын жанында баратты. Алар жаңыдан эле дарбазанын түбүнө жуп жете бергенде, калиткадан кимдир бирөө булак деп көрүнө түшүп жок болду. Ай Самат, кызды жеңеме ээрчитип келтат. Силер топурабай ар жакка жашына тургула, деген үн Толкундун кулагына шактей түштү. Кыздын жүрөгү оозуна келди. Ал окуянын түпкүрүнө эми толук түшүндү. Жыландын ордосуна өзүм келип берген экенмин да, алданган турбаймынбы деп ойлоду. Толкун Ракыймадан дароо четтей берди. Эч качан торуңарга түшпөйм, алдай албайсыңар мени. Кыз бул сөздү өз оюнда көчө жаңырта кыйкырып сүйлөп жаткандай болду. Бирок анын апкаарыган үнү эч кимге жеткен жок. Эч ким уккан да жок. Корккондуктан үнү буулуп, тамагы кургады. Бар болгону кетенчиктеп, теректен терекке өтүп, далысы менен жылып баратты. Сокур киши жол издеген немече артына сунулган эки алаканы менен аларды жансыз кармалайт, алаңдап артына жыла берет. Ракыйма Толкунду көздөй өзүн атты. Бул эмнең? Эшиктин алдына келип алып кайра качып? Толкун калчылдай баштады. Аял анын көзүнө чайнабай туруп, жутуучу жырткыч айвандай болуп көрүндү. Кыз теректен терекке айланып өтүп качып баратты. Барбайм. Толкун көчөнүн ортосуна атып чыкканда артынан жетип билектен алды. Кыз колун шамдагайлык менен жулуп бошотту. Аял Толкундун артынан чуркады. Эми короодо бугуп жаткан жигиттер октой атып көчөгө чыгышты. Алар Толкунду турумтай тийген бөдөнөдөй качырып сала беришти. Коркконунан бутунан жан кетип, денесин калтырак баскан кыз узай албай калды. Душман бети менен сүрдүгө жыгылган кызды басып жыгылды. Толкун үйүрүнөн ажыраган кулундай чыңырды. Энеке, ата, өлдүм. Токтолуп калган кара мурут, узун бойлуу арык чырай жигит кызды кучактап турган калыбында жалына баштады. Капырай, Султакемдин кызы эстүү бала болду деп көрүнгөн жерде мактап жүрсө, бул кылыгың кандай? Секет кетейин карындашым, карачы мени, тааныйсыңбы? Тааныйм, алымтай кес. Анан эмне качасың? Жеңең да мында. Биз дагы ушул короодо турабыз, айылдан кече келдим.
Ата-энең жакшы турушат. Жума күнү атаң сага келем деп айтты. Сен бул жерде жалгыз эмессиң. Толкун садага. Мен турам, жеңең турат, бөбөктөрүң бар. Булар сенин көңүлүңө жакпай турган иштерди жасай турган болсо колдоруна өлүп берем. Багыбыз баркен. Ушинтип жатканда көчөдө кишинин болбогон жакшы болбодубу? Эси жок десе. Касым агайыңдын ким деген киши экенин билесиңби? Az жерден уят кылып кое жаздадың. Толкун тааныш кишини көрүп тириле түштү. Ал эми Касымдын атын атаганда андан бетер көңүлүн зор ишеним уялады. Толкун Касымды көргөн күндөн баштап эле ага жүрөгү жылып, балалык мээрими түшүп калган. Анан калса Касымдагы бала көрсө эле жалынып жалбарып тура турган адаты бар болчу. Көчөдөн өтүп баратып, тааныбаган кишинин баласы болсо да маңдайынан бир сылап өтмөйүн коюучу эмес. Ал чөнтөгүнө дайыма бир ууч семечка же майда момпосуй салып жүрчү. Аны кезиккен балдарга кичинеден уучтап берип коюучу. Балдар да Касымдын караанын алыстан таанычу. Көргөн жерден чурулдап салам айтып тура калышат турган. Кээде Касым кандайдыр зарыл иштер менен алаксып, жолдошторунун ортосунда баратып, балдардын саламын байкабай калса, «Салам алейкум, командир ага» деп эдириңдешип, аны ээрчип да калышчу. Касым Толкун менен таанышкандан бери ага да ушундай агалык мамиле кылды. Эчен жолу барды. Атай эле акыл эстүү, токтолуп калган чоң киши менен сүйлөшүп жаткансып, анын жанында аркы беркин айтып, көңүлүн жубатып отуруп кеткен учурлары да болгон. Чачтарынан кайра сылап, эркелетүүнү каалоочу. Кыздын турпатына тойбой тиктеп отургусу келүүчү. Эмне жегин келет кагылайын, эмки келишимде эмнеси алып келип берейин деп суроочу. Касымдын мындай мамилесине Толкун чын жүрөктөн ыраазы эле. Ошондой мамилелерден кийин Касымды кыз жакшы көрүп калган. Жаткан алтын кишкен деп ойлогон. Касым ооруканага келбей калса, эмне үчүндүр күткөнсүп, ал кишини көргүсү келгенсип кетүүчү. Бул киши жөнүндө ата-энесине бир нече жолу айтып мактаган. Көз алдында Касымдын сүйкүмдүү элеси турду. Ага болгон ишеним күчтүүлүк кылды. Акыры Толкун Касымдын үйүнө эмес, коңшусунукуна келип кирди. Бул күнү Касым жол арык айылына, анан алга айыл чарбар тилине кеткен. Үй бүлөсүнүн сөзүнө ишенген жигит калп сөздү кайдан билсин? Ал бүгүн келиндүү болорун, болгондо да ай жамалдуу, Толкундун Саматка колуктуу болуп, үй бүлө мүчөсүнө дагы бир адамдын кошулаарын билет. Муну эртең менен кызды ооруканадан чыгарып жатканын уккан Ракыйма кайра келип Касымга эскертип кеткен. Ошондуктан эртеңки үзүр-мазыр сөздөн кутулуш үчүн өз изин жашырып кеткендир. Жол арык Толкундун өсүп өнгөн торолгон жери. А балким кыздын толбогон жашын толуктоо үчүн айыл аксакалдарына айтып, эскертип коюш үчүн кетип жүрбөсүн. Ким билсин?